Урматтуу Сооронбай Шарипович, Баткен областындагы Молтушум кооперативи 2004-жылы түзүлүп, азыркы учурда 2000-ге жакын мүчөсү бар. Ошондой эле Алыштан органика кооперативи түзүлгөн 2008-жылы мында 1200-ге жакын мүчөлөрү бар. Ушул эки кооператив 2012-жылдан бери Баткендин өрүгүн экспортко чыгарып, ошонун кадыр баркын өстүрүп жаткан дыйкан фермерлерге жардам берели деп аракеттенип келе жатышат. Бул боюнча сизге биз кайрылганыбызда Баткен областына келип жолугушуп өткөргөн учуруңузда биздин өрүктөрдү Бишкектеги супермаркеттерге киргизүүгө жардамдашып, ошондон бери мына 4 жыл аралыгында биз Бишкектеги Фрунзе Глобус маркеттерине Баткендин өрүгүн упаковкага салып сатууга чыгарып келатабыз. Ошондой эле муну экспортко чыгаруу маселесинде биз мына 4 жылдан бери аракеттенип Россияга, Казакстанга чейин жана көргөзмөлөргө барып катышып, ал жактан өзүбүзгө ылайыктуу партнерлорду таап, алар менен сүйлөшүп иштешели деген учурда бул сатып алуучулар бизге чоң көлөмдөгү өрүктү даярдап берүү сунушу менен кайрылышып атат. Андай чоң көлөмдөгү өрүктөрдү даярдап берүүгө биздин азырынча күчүбүз жетпей, чамабыз жетишпей аткандыктан 6% кредиттен мына 2014-жылдан бери алып 4,5 миллион сом акча алып туруп иштетип көрдүк. Бирок бул кредиттер дагы жарым жылдан кийин эле кайра дагы төкмөй башталат экен. Өндүрүштүү өнүктүрүүнүн ордуна кайра эле ошо кредитти кантип убагында төксөм экен деп көңүлдүн баардыгы бул жака бурулуп барат экен дагы өнүгүп кетүүгө бул деле өзүнүн оң таасирин тийгизе албайт экен. Ошондуктан бул иш боюнча көптөгөн кыйынчылыктарды, көптөгөн баягындай күчүбүз жетпеген шарттарды көрүп, министрликтерге кайрылып көрдүк, Айыл чарба министрлигине, экономика министрлигине, кала берсе премьер-министрлерге чейин кайрылып кат жазып көрдүк. Бул жактардан бизге бир жеткиликтүү жардамдар айтылган жок. Болгону эле ошо 6% кредит алгыла, ошону менен иштеп көрөлү деген эле сунушту айтышаттар. Биз бул багытта да иштеп көрүп, 4,5 миллион кредитти алып, кайра эле 5 миллиондон ашык кылып төгүп, жакында кутулайын деп турабыз. Аябай кыйын экендигин биз баштан өткөрдүк. Ошондуктан урматтуу Сооронбай Шарипович, акыркы жолу биз сизге кайрылып кат жибердик эле, сайтыңызга катыбыз барып түштү. Азыркы учурда ошол катты сиздин адистериңиздер карап жатышаттар. Ушуга бир жакшы көңүл бөлдүрүп, Баткендеги эки кооперативге гранттык жардамдардан жардам бердирип, биздин бутубузга турушунда бир көмөк көрсөтсөңүз деген үмүттө турабыз. Эгерде бизге ошол гранттык жардамдар бериле турган болсо, биз өндүрүштү кайра реконструкциялык иштерди жүргүзүп, азыркы замандын талабына жооп бере турган, тамак аш коопсуздугуну камсыздай турган хас системасына дал келиштиришибиз керек. Азыркы күндө биз 3 тонна өрүктү бир сменада чыгарууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эгерде реконструкциялык иштер жүргүзгөндөн кийин бир күндө 5-6 тонна чыгарып, бир айда 30-40 тонна өрүктү даярдап сатып алуучуларга жеткирип беришке мүмкүнчүлүгүбүз ачылат эле.